Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Урматтуу окуучулар, бүгүн Фикхул Акбар китебинен сабакты уланмакчыбыз. Өткөн сабакта Абу Ханифа рахматулла алейхиге айтылган сын пикирлерди жана алардын жообун айтууга аракет кылдык. Бүгүнкү сабакта Кудайым буйрса Абу Ханифадан бул китепте кимдер риваят кылынган, жана аларга айтылган риваят кылуучуларга айтылган сын пикирлерге жооп айта кетмекчибиз. Урматтуу окуучулар, колубуздагы китеп бул улуу имам Абу Ханифа рахматулла алейхинин китептеринин бири. Бул китеп Ахли Суннат вал Жамааттын акыйдасына тиешелүү эң алгачкы китептерден болуп эсептелет. Бул китеп төмөнкү санат менен, санат дегенде ошол чынжыр менен риваят кылынган. Нусайр бин Яхья ал-Балхи рахматулла алейхи Мухаммад бин Муқатил ал-Рази рахматулла алейхиден риваят кылган. Ал Ислам бин Юсуф ал-Балхиден риваят кылган. Ал Хаммад бин Аби Ханифадан риваят кылган. Ал киши Аби Ханифа рахматулла алейхиден риваят кылган. Мына ушундай 4 киши аркылуу бизге риваяты бизге жетип келгендерден. Эскертер кетсек, кээ бир нускаларда Наср бин Яхья деп келген. Жанагы мен башында Нусайр бин Яхья ал-Балхи деп атаган кишини аты кээ бир нускаларда Наср бин Яхья деп келген. Бирок туурасы Нусайр бин Яхья рахматулла алейхи. Бул тууралуу Имам Каусари рахматулла алейхи өзүнүн Муқаддимати Каусари аттуу эмгегинин 170 бетинде айткан. Фикхул Акбар китеби Абу Ханифа рахматулла алейхинин китептеринен. Бул китептеги маселелерди Имам Абу Хани рахматулла алейхи өзүнүн Хаммад бин Абу Ханифа, Абу Юсуф, Имам Мухаммад бин Муқатил, Абу Хафс бин Муслим Самарқанди сыяктуу шакирттерине эмне кылган? Таалим берген, сабак берген. Андыктан бул китепти биз Абу Ханифага рахматулла алейхидан таандык кылып айтсак болот, бул Абу Ханифанын китеби деп. Ошондой эле бул китеп Абу Ханифанын уулу Хаммад бин Абу Ханифага дагы таандык кылып айтсак болот. Жана анын катарындагыларга. Анткени жогоруда айтканыбыздай, Абу Ханифа рахматулла алейхи бул китептин маселелерин шакирттерине үйрөткөн. Анан шакирттери аны жазып риваят кылышкан. Бул таризде таандык кылуу, устазы сабак берип, аны шакирттери чогултуп китеп кылган таризде ошону анан чогулткандан кийин ал китепти жанагы Абу Ханифанын китеби деп айтуу, ушундай таризде таандык кылып айтуу. Бул илимдүүлөрдүн ортосунда кенен тараган амалдардан болуп эсептелет. Мисал катарыга айта кетсек, Имам Шафии рахматулла алейхиге таандык кылынган Муснат аттуу китеп бар. Кандай китеп экен аты? Муснат. Муснат аттуу китепти Абул Аббас Абу Амр Мухаммад бин Джафар бин Мухаммад чогулткан. Бирок бул китеп негизинде Имам Шафиинин риваяттарынан болот. Имам Шафии айткан, сабак айткан, бул киши чогулткан. Анан кимге таандык кылынып калды? Имам Шафииге дагы таандык кылынып атат. Бул киши чогулткандыктан бул шакиртине да таандык кылып атат. Мындай нерселер илгертеден алымдардын ортосунда кенен тараган бир маселелерден болуп эсептелет. Хоп. Бул жерде дагы бир нерсени айта кетүү зарыл. Ал колубуздагы китеп Абу Ханифа рахматулла алейхинин китеби же жокпу деген. Кээ бир адамдар бул китеп Абу Ханифа рахматуллахынын китеби эмес дешип, адамдарды экилентип коюшканын көрүп байкап жатабыз. Интернет булактардан бул нерсе кенен тарап жатат. Бул Абу Ханифанын китеби эмес деп адамдарды экилентип коюп жатышат. Бул пикирлерине жанагы Абу Ханифанын китеби эмес дегендер өздөрүнүн айткан сөздөрүнө ар түрдүү критерийлерди айтышкан. Мына ушул маселеге токтолуп, адамдарды экилентип, жүрөктөрүн өкүп турган нерсени бир кетирүүгө, алардын жүрөгүнө бир мындай ушул Абу Ханифанын китеби экен деп бир мындай туура ишеним салууга бир аракет кыла кетели. Абу Ханифанын китеби эмес дегендердин эң биринчи критерийлери бул китепти риваят кылуучуларынын бири Мухаммад бин Муқатил ал-Рази рахматулла алейхи. Имам Бухари рахматулла алейхи аны жарх кылган, сындаган дешет. Жана андан тышкары дагы кээ бир алымдар аны алсызга чыгарышкан дешет да. Андыктан бул китеп алсыз адамдан риваят болгондуктан бул Абу Ханифанын китеби эмес деген бир жыйынтыкка келишет.
Бирок бул критерийлердин жообуну алымдарыбыз бир канча жол менен жооп беришкен. Бирок ага жооп айтуудан мурун башка бир маселени эскертип кетүү өтө зарыл. Анткени ушул айтып жаткан темабызга аябай тыгыз эмнеси бар, байланышы бар. Ал эмне? Бул китепти Абу Ханифа рахматуллахи алейхиники эмес дегендердин негизги критерийлери китептин санады, башкача айтканда риваят кылуучулар эмес. Тескерисинче башка максат. Ал эмне? Ал бул китептин эң зарыл маселелерди жана ахли суннаттын Аллах Тааланын аттары жана сыпаттарына болгон туура ишенимин Ибн Таймиянын ээрчигендердин ишенимине каршы баяндаганлыгы үчүн. Башкача айтканда бул китепте ушундай бир ахли суннат бар камманган зарыл маселелер баяндалган Аллах Таалага ишенүү тууралуу. Бул ишенимдер бардыгы жанагы Ибн Таймиянын жолуна түшкөндөрдүн, анын манхажында болгон адамдардын ишенимине каршы болгондуктан бул китептен ушундай Абу Ханифаныкы эмес деп кантык издеп жатышат. Ал маселелердин бири мындай деп айтышат. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи Фикхул Акбарда Аллах Тааланы мисалга, Аллах Тааланы хатты жокко чыгарат. Аллах Тааланын чеги жок дейт. Аллах Таала дене эмес дейт. Аллах Тааланын сыпаттарын махлуктарга окшотууга болбойт дейт. Анын кайфияты башкача айтканда ага кандай деп суроо айтууга болбойт деген сөздөрдү айткан. Курандын же болсом жана Курандын эзеркилиги тууралуу сөз кылып кеткен. Жана башка ушундай маселелер бар. Аталган маселелердин бардыгы Ибн Таймияны жана анын ээрчигендердин манхажына, башкача айтканда карманган илимий эрежелерине такыр төп келбейт. Анткени алар Аллах Таалада хады бар, чеги бар, мындайча айтканда кайфияты бар, шекил сүрөтү бар. Жана анын сыпаттарын кээ бир жактан макулуктардын сыпаттарына окшойт деген нелер ишенимделер. Жана башка ушундай нерсе. Өткөндө бир дамыланын атын атабайлы интернет булактарынан Фикхул Акбар Абу Ханифанын китеби эмес деп критерий катарында минтип айтканын уктум да, өзүнө далил катарында. Анткени Кур'ан махлук же махлук эмес деген сөз Абу Ханифанын доорунда болгон эмес деп критерий келтирип атат. Бул пикирине да мухаддис алымдарыбыздын китептеринин биринен жооп айта кетүүнү чечтим да. Ошол нерсени бир айта кетишибиз өтө зарыл болуп калып жатат. Себеби ал киши Абу Ханифанын доорунда Кур'ан махлук эмес жок деп өзүнүн немесине салып сүйлөп жатат. Бул тууралуу биз китепке кайрылышыбыз керек. Китептер эмне деген ошого жараша айтышыбыз керек. Бул маселе тууралуу мисалга Имам Хафиз Аби Бакр Ахмад бин Ал-Хусайн Ал-Байхақи өзүнүн Ал-Асма ва Сифат аттуу китебинде Абу Ханифадан эки риваят келтирген. Кур'ан махлук эмес жөнүндөгү темада эки риваят келтирген. Алардын бирин гана келтирсек, менимче жетиштүү болот. Ал кандай? Хаддасана Абу Абдилла Ибн Ахмад ибн Абдуррахман ибн Абдилlah Даштаки قال سمعت أبي يقول سمعت أبا يوسف القاضي يقول كلمت أبا حنيفة رحمه الله تعالى سنة جردا في أن القرآن مخلوق أم لا فاتفق رأيه ورأيي على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Abdillah Daштаки айтты. Мен атамнын минтип айтканын уктум. Ал киши айтты, мен казы Абу Юсуф рахматуллахи алейхинин минтип айтканын уктум. Атасы минтип айткан экен да, мен Абу Юсуф рахматуллахи алейхинин Абу Ханифанын шакиртин минтип айтканын уктум. Мен Абу Ханифа рахматуллахи алейхи менен бир жыл толук Кур'ан махлукпу же махлук эмеспи деп дискуссия кылдык дейт. Изилдедик дейт. Натыйжада Кур'анды махлук деген кишинин, жаралган деген кишинин капыр экендигинде мени менен ал бир пикирге келдик дейт. Мына ушул риваятты алып карай турган болсок, Абу Ханифанын доорунда Кур'ан махлукпу же махлук эмеспи деген темалар бар экендигин ачык айкын бул риваят айтып жатат. Абу Абдулла рахматуллахи алейхи айтат, бул асарды риваят кылуучулар бардыгы ишеништүүлөр дейт. Кимге керек болсо, ошол Байхақи рахматуллахи алейхинин Ал-Асма ва Сифат аттуу эмгегинин 336 бетини ачып карай турган болсо, даана ушул риваят келген. Кыскасы, мына ушул себептен өздөрүнүн манхажына неметиштүн, ушул себептен ар түрдүү күмөндүү нерселерди айтып, ахли суннатты карманган илим алуучулардын зээндерине бул китеп Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин китеби эмес деген шек күмөндү пайда кылгылары келет булар. Ошондой нерсени мээбизге куйгулары келет. Жана дал мына ушул себептен кээде
китепти риваят кылуучулардын чынжырлардан кемчилик кынтык издешет булар. Жана бул китепте Абу Ханифанын доорунда болбогон нерселер айтылган деп кыскасы биздин зейнибизге туура эмес пикирди салгылары келет да. Анан да кызыгы Фикхул Акбар Абу Ханифанын китеби эмес экендигин далилдөө үчүн китепти риваят кылгандардын чынжырын критерий катарында келтиришет. Бирок эгер бул жамааттын манхажына, илими жүргөн жүрүшүн эрежесине карай турган болсок, назар салып карасак, өздөрүнүн ишенимине дал келген, башкача айтканда мужассималык, Аллах Тааланын денеси бар деген акыйданы колдогон бир нече санады жанагы риваят кылуучулары мажхул болгон белгисиз китептерден пайдаланышат, жана аларды сүннөт китептери деп аташат. Булардын манхаждары ушундай. Өздөрүнө ылайык келсе, ал сүннөт китеп. Ылайык келбейби, дароо анын бир кынтык издеп, анын бир кемчилигин издешет. Эгерде, караңыздар, эгерде адилеттүүлүк менен караш керек. Эгерде Фикхул Акбардын чынжырында көйгөй болсо, анда төмөнкүчө суроо жаралат. Эмне үчүн Абдулла бин Ахмад рахматулла алейхиге таандык болгон Ас-Сунна аттуу китепти, Абу Саид Ад-Дарамиге рахматуллахиге таандык болгон Ар-Радду алал Бишрил Мариси аттуу китепти, Имам Ахмадка рахматуллахиге таандык болгон Ар-Радду алал Занадика аттуу китепти, Имам Музаниге рахматуллахиге таандык болгон Шархус Сунна аттуу китепти, жана башка буларга окшогон, ушуларга окшогон чынжырында белгисиз адамдар, риваят кылуучулары такыз белгисиз болгон адамдар болгон китептерди далил катарында кабыл кылып, аларды таратасыңар деп суроо бергим келет да ошол кишилерге. Эмне үчүн өздөрүнө тиешелүү болгон маселелерди алып, белгисиз риваят кылуучулар бар, бирок ошого карабастан аларды булар кабыл кылышат. Критерий издебейт, кемчилик издебейт. Анан дагы кызыктуу, аны таратат. Жанагы аталган китептерибиздин ар биринде 3кө чейин, 1ден 3кө чейин белгисиз риваят кылуучулар бар. Ар биринде. Мисалга жанагы Имам Ахмадтын уулуна таандык жанагы Ас-Сунна аттуу китепте 2 риваят кылуучусу алсыз. Муну бардык алымдарыбыз билет. Алар кимдер? Абу Наср бин Мухаммад бин Ахасан Ас-Сулайман, экинчиси Абу Абдулла Мухаммад бин Ибрахим Хирави. Мына ушул 2 риваят кылуучу белгисиз, такыр. Бул ишеничтүү, ишеничтүү, мунун акыбалы белгисиз. Бирок ошол китепти сүннөт катарында кабыл кылып, ошону таратып жатышат. Эгерде максат чынжырда гана риваят кылуучуларда болгондо, анда адилеттүүлүк менен чечим чыгарыштары керек эди. Бул бир тарабы. Ал эми негизги маселеге кайта турган болсок, Мухаммад бин Мукатил Роди рахматулла алейхини алсыз жана аны Имам Бухари сындаган дегендеринин жообуна минтип жооп беребиз. Биринчиден, урматтуу окуучулар, ар бир илим жолуна түшкөн кишиге Имам Бухаринин ахли райга, башкача айтканда хадис менен кыясты биргеликте алып жашагандарга, алардын арасынан өзгөчө Ханафи мазхабын кармагандарга аябай катуу орунсуз сындаганы бардык илимдүүлөргө белгилүү. Абу Ханифанын мазхабы ахли рай жолун жолдогондуктан, хадис менен кыяс илимини чогуу алып кеткендиктен, бул кишилерди аябай катуу сындаган. Бул сындаганынын башаты көз караштарынын ар башка болуусу болгондугу үчүн. Анын көз карашы тек гана хадис, булар хадис менен кыяс экөө болгон. Пикирлери келишпегендиктен. Бул тууралуу Майдани рахматулла алейхи, Али Коли рахматулла алейхи, Аллама Ашраф Али Таханави рахматулла алейхи дагы ошондой пикир келишпестик тарабынан Имам Бухари сындаган экендигин айтып кетишкен өздөрүнүн китептеринде. Кала берсе Имам Бухари рахматулла алейхи Абу Ханифа рахматуллахын шакирттерин эле эмес, анын өзүн да сындаган. Тек гана жанагы шакиртин эмес, Абу Ханифаны дагы сындаган. Бирок Имам Бухаринин рахматулла алейхинин, Мухаммад бин Мукатил Рози рахматулла алейхини ахли рай болгондуктан сындаган хадис илиминин дасыккан алымдарынын көз карашы боюнча эйтибарга алынбайт, эсептелбейт жана кабыл кылынбайт. Өзгөчө эмне үчүн сындаганын баяндабаган кезде кабыл кылынбайт. Бул тууралуу жогоруда да айттык, азыр дагы айтабыз. Имам Бухари рахматулла алейхи Мухаммад бин Мукатил Рози рахматулла алейхини сындап алсызга чыгарган. Бирок эмне үчүн алсыз экендигин эмне кылган эмес, айткан эмес. Анын эс тутуму начар беле, адилетсиз беле, такыба эмес беле, бул тууралуу такыр сөз кылган эмес. Андыктан анын сын пикири жогоруда да айтканбыз эрежени кабыл кылынбайт.
Эгерде жарх жана таадил илими, жогоруда айттык го, алсыз жана мындай сыпатталып, сыпаттарын издеп туруп, алсыз же күчтүүгө чыгаруунун себеби айтылбаса, кабыл кылынабы, кылынбайбы деп алымдарыбыздын ортосунда кайчы пикир келет. Себептери айтылбаса. Бул маселе тууралуу хадис илиминин улуу алымы Ироқи рахматулла алейхи, бул киши хижри жыл санагы менен 806-жылы дүйнө салган. Алымдардын 4 пикирин келтирип, туурасы мынтип айткан. Туурасы дейт, таадил дегени адилеттүүлүккө, ишеничтүүгө чыгаруу, себеби айтылбаса да кабыл кылынат. Ал эми эгерде жархтын, каралоодун, сындоонун себеби айтылбаса, кабыл кылынбагандыгы туура дейт. Ошондуктан бул жерде ишеничтүүлүк болуу үчүн анын ошол кишинин Ироқинин өзүнүн айткан сөзүнү китебеден келтире кетели. Мындай дейт. Ухтулифа фи таадили вал жарх. Уламалардын ортосунда таадил жана жарх маселесинде не кайчы пикир бар. Эмнесинде кайчы пикир бар? Хал юқбалани ау ахадухума мин гайри асбаби зикри асбабихима ам ла юқбалани илля муфассарайни. Алымдар дейт, таадил жарх кылууда өкө тең себептерини айтылса же айтылбаса да кабыл кылына береби, же өкөөнүн бири кабыл кылынып, экинчиси кабыл кылынбайбы деп 4 пикир айтып, бири-биринин ортосунда эмне бар дейт? Кайчы пикирлери бар дейт. 4 пикир айтышкан дейт. Акулу, мен ошол 4 пикирдин ичинен мен мынтип айтам дейт. Ал-аввалу, алардын биринчиси ва хуа сахихул машхур. Бул эң туура пикир жана эң тараган пикир дейт. 4 пикир. Эң туурасы кайсы экен? Азыр айтадылар. Биринчиси фа юқбалу таадилу мин гайри зикри сабабихи. Эгерде ишеничтүүгө чыгара турган болсок, себебини айтылбаса дагы. Сика, ишеничтүү деп койсо жетиштүү болот дейт да. Себеби эмне себептен ишеничтүү экенин айтпаса жетиштүү. Ли анна асбабаху касиратун. Себеби анын себептери адилеттүүлүккө чыгаруу, мындай айтканда ишеничтүүгө чыгаруунун себептери өтө көп дейт. Фатасқул ва яшуққу зикруха. Аны кыйын болуп, оор болот дейт, анын ар бирин айтып чыгыш дейт. Аммал жарху, ал эми сындоо, каралоо, мындай ишени алсызга чыгаруу болсо, фа иннаху ла юқбалу илля муфассаран мубайяна сабаб. Качан гана кабыл кылына дейт, тек гана себеби чечмеленип, себеби баяндалган абалда айтылса гана анан не кылынат? Кабыл кылынат дейт. Себеби айтылбайынча кабыл кылынбайт дейт. Али аннар жарха яхсулу би амрин вахидин. Себеби каралоо, сындоо, бир нерсени айтып койсо жетиштүү болот. Бул адилеттүү эмес десе уже жетиштүү да. Же мунун эс тутумун ачар десе жетиштүү болот. Ошон үчүн фала яшуққу зикру. Аны айтып коюу эч бир кыйынтыкты жаратпайт дейт. Мына ошол себептен алымдарыбыз 4 пикир айтып, ушул 4 пикирдин ортосунда адилеттүүлүккө, ишеничтүүлүккө чыгаруу себебин айтпаса да кабыл кылынат. Ал эми алсызга чыгаруу эмне экен? Себебин айтса гана чыгарат деген пикирди айтып жатат. Бул алымыбыз, бул китеп кайда келген десеңиздер, Ат-Тафсира ва Тазкира деген аттуу китепте келген. Экинчиси ушул эле маселеде Аллама Аликори рахматулла алейхи өзүнүн Нухбатул Фикардын шархында мынтип айткан, өзүнүн Нухбатул Фикарга жазган шархында. Ат-таджриху ла юқбалу ма лам юбайян вajhuhu. Алсызга чыгаруунун эмне себептен алсызга чыгарылгандыгы баяндалбаса ал кабыл кылынбайт деген. Бихилафи таадил, мунун тескерисинче ишеничтүүгө чыгаруу деген. Фа иннаху якфи фихи ай якула адлун ау сикатун масалан. Албетте дейт, мына ишеничтүүгө чыгаруу үчүн мынтип айтып койгон жетиштүү. Бул адилеттүү, бул ишеничтүү деп койсо болду дейт. Бирок эмне себептен адилеттүү, эмне себептен ишеничтүүлүк экендигини айтпаса да эле боло берет дейт. Бул дагы улуу мухаддис алымдардан. Хоп. Андыктан урматтуу окуучулар, ушул эрежени жакшы карасаңыз, мына ушинтип жархтын себеби айтылбаганда кабыл кылынбагандыгы хадис илиминин көпчүлүк алымдардын эмнескен пикири болот. Имам Навави рахматулла алейхи Сахих Муслимдин шархында, имам Ибни Дакик ид Ал-Илмам би ахадисил ахкам шархында жана башка алымдар мына ушул пикирди таржих, мындай айтканда туура дешкен.
Тура дешкен. Андықтан имам Бухари рахматуллахи алейхинин Ханафи мазхабын карманган кээ-бир алымдарына айткан сын пикири ортодогу пикир келишпестиктен болгондуктан бул нерсе кабыл кылынбайт, башка себептер айтылбагандыктан. Бул жөнүндө Аллама Лакнави өзүнүн Ар-Раф'у ва Такмил аттуу эмгегинде ишара кылып кеткен бул жөнүндө. Дал мына ушул себептен Ибн Хажар Аскалани имам Бухари рахматуллахи алейхинин Мухаммад бин Муқатил Рози тууралуу айткан сөзүн келтиргенден кийин минтип айтат. Жанагы таксырыбыз имам Бухаринин сөзүн келтирет, бирок уландысын келтирген эмес. Ибн Хажардан ссылка берет да келтирген, бирок акырын айткан эмес. Акырында эмне дейт? Ва азунну залика мин кибали рай. Мен ойлойм, имам Бухари Мухаммад бин Муқатилди сындаганы бул ахри рай болгондугу үчүн, башка кемдикчилиги жок. Мында бир ишеничтүү эмес экендиктен эмес, болгону пикир келишпестиктен болуп сындап жатат дейт. Экинчиден, эгерде ахли рай болуу алсыздыктын белгиси болсо, жатканда хадис илимиден өкүмдөрдү чыгарып, кыяс менен өкүмдөрдү чыгара баштоо, эгерде алсыздыктын белгиси болсо, анда натыйжада өтө көптөгөн алымдар алсызга чыгаруу керек болуп калат. Жыйынтыкта көп алымдар алсыз болуп калат. Ошондой эле кээ бир сахабалар дагы бул маселенин ичине кирип кетет кала берсе. Мисалга, Мугира бин Шуба радыйаллаху анхуну имам Хаким өзүнүн Ал-Мустадрак аттуу китебинде Мугира бин Шубаны эмне деген экен? Бул ахли рай деп айткан. Анда сахабаны дагы ахли рай десин да алсызга чыгарсын. Алымдарыбыздан имам Малик, Суфиян Саури, Аузаи рахматуллахи алейхи жана башка ахли суннат вал жамаатты карманган алымдар дагы ахли райдан болушкан, маселелерди баяндашкан, өкүм чыгарышкан, кыяс кылышкан. Эми аларды дагы алсызга чыгарышыбыз керек болуп калат. Бул бир. Экинчи критерийлери Абдурахман бин Хумайс өзүнүн Фикху Акбарга жазган шархында бул китептин эки риваят кылуучусун алсызга чыгарган. Биринчиси Исом бин Юсуф, экинчиси Абу Ханифанын уулу Хаммад рахматуллахи алейхини. Мужассима агымынын жакшы эсиңиздерге алыңыздар. Мужассима агымынын жамааты өздөрүнүн ишенимин кубаттоо, күчтөө үчүн кыянат кылуудан кыпындай уялбай, өздөрүнүн манхаждарына ылайыктуу нерселерди айта беришет. Бирок илим аманат экендигин унутпайлы. Илим аманат. Акыйкатты акты ак, караны кара деп үйрөнүш керек. Анын талабы боюнча илимдин аманат. Анын талабы боюнча эгерде кандайдыр бир алымдын ишеничтүү же алсыз экендиги тууралуу алымдардын ортосунда талаш болсо, же ишеничтүү экендиги тууралуу кээ бир пикирлер айтылган болсо, ал тууралуу да айта кетүү керек. Тек гана сындап туруп албай, ишеничтүү деп айткан адамдардын дагы сөзүн айта кетиш керек. Бул адилеттүүлүк болот, бул аманатты жеткирген болот. Бирок бул агымдын манхажында мындай нерсе байкалбайт. Мисалга, имам Албани, булардын лидерлери, башчылары, имам Албани Абу Ханифаны алсызга чыгаруу үчүн бүт аны сындай турган сөздөрдү баяндаган. Жокоруда айттык. Эмне кимдердин сындагандыгын. Ал эми ишеничтүү экендиги тууралуу ишара да кылган эмес өзүнүн айткан сөзүндө. Такыр айтып койгон эмес. Жокоруда биз канчадаган мухаддис, оболку мухаддис алымдардын Абу Ханифанын ишенимдүү экендигини айткандыгын биз айтып өтүп кеттик. Өтө көптөгөн алымдар ишенимдүү деген. Болгон 3-4 киши гана сындаган. Бирок алал тууралуу имам Албани сөз дагы кылган эмес. Мына темамызда дагы, азыр учурдагы темабызда дагы Абдурахман бин Хумайс алсызга чыгаруу үчүн кээ бир риваяттарды келтиргенине караганда ишеничтүүгө чыгаруучу риваяттар көп. Абу Хумайс кээ бир риваяттарды келтирген, бул алсыз деп. Бирок ага караганда ишеничтүү дегендердин саны көп. Бирок ал тууралуу өзүнүн китебинде ишара да кылган эмес. Даже орустар айтмакчы, даже айткан дагы эмес. Таң калыштуусу ушул. Эми темага кайталы. Исам бин Юсуф рахматуллахи алейхини Хумайс эмне дейт? Алсыз дейт. Кантип айтат? Хумайс айтат, бул риваят кылуучуну сындоо үчүн Хумайс Ибн Адинин бир сөзүн, Ибн Сааттын бир сөзүн келтирет. Кыскасы эки далил келтирет. Бири Ибн Адиден, бири Ибн Сааттан. Ибн Хажар Аскалани рахматуллахи алейхинин дагы Лисанул Мизан аттуу эмгегине ссылка берген ушул жерде. Шундан ссылка берет. Лисанул Мизанда Ибн Ади мындай деген сөздү келтирет. Болгону эгерде аталган китепке инсап менен карасак,
ынсап менен карасак, Исам ибн Юсуф рахматуллахи алейхини ишеништүү экендиги тууралуу көп сөздөр айтылган. Таң калыштуусу жана жокоруда айтканыбыздай Хумайс ал сөздөрдү не кылган эмес. Хумайс китебинде эмне үчүн жазган эмес. Таң калыштуу жери ушул да. Эмне себептен жазбайт? Неге сын пикирди айтып, жанагы жакшы сыпат жагын айтпай койгон? Ошол эле китепте келген. Эмне үчүн өзүнө керектүү темасын алып, керек эмес темасын таштап коюп жатат. Мындан даана каралагысы келип жатат да. Жөн эле маселе ошол. Мисалы Ибн Хажар рахматуллахи алейхи Ибн Адинин сөзүнүн кийин минтип айткан. Именно Ибн Адинин сөзүнү Ибн Хажар келтирет да, анын уланса мындай дейт. Ва закараху Ибн Хиббан фи сиқат. Караңыз, Исам бин Юсуфту Ибн Химан мухаддис алым бул ишеништүүлөрдүн катарында эскерген дейт. Эскерип минтип айткан дейт. Кана сахиба хадисин сабатан фир ривая руббама ахтаа. Исам бин Юсуфту мындай деген экен. Ал мухаддис риваятта ишеништүү кээде ката кылган деген. Көрүңүздөр, ишеништүү мухаддис деп жатат, ишеништүү деп жатат. Бирок бул сөздү айтпайт. Бул сөздү Хумайс өзүнүн китебинде жазган эмес, Фикхул Акбардын шархында. Таң калыштуу. Ошондой эле Ибн Саадтын сөзүн келтиргенден кийин, Ибн Хажар Аскалани өзүнүн китебинде Ибн Саадтын сөзүн келтиргенден кийин, жанагы сын пикир айткан сөзүн келтиргенден кийин мындай дейт. Қалал Халилию хуа садуқун. Халили рахматуллахи алейхи Исам бин Юсуф садуқ деген. Садуқ дегени бул ишеништүүгө чыгарылуучу мындай сөздөрдүн бири болуп эсептелет. Мындайча айтканда чынчыл ишеништүү адам деген сөз болот. Бирок бул сөздү да жазган эмес Хумайс. Анан Имам Абдул Кадир Кураши бул киши тууралуу төмөнкү сөздү айткан. Кана сахиба хадисин ва хуа сабатун ва кана хуа ва ахуху Ибрахим ибн Юсуф шайхай Балх фи заманихима. Исам бин Юсуф хадис эйси жана ишеништүү. Аны менен анын бир тууганы Ибрахим бин Юсуф өз доорларында Балхтын шейхтери болчу, устаздары болчу деген сөздү айткан. Мына бул алым дагы ишеништүү экендигин айтып кетип жатат. Андан кийин Аллама Абу Я'ла Халили рахматуллахи алейхи мынтип айтат. هو مشهور لكن البخاري لم يخرجه في التاريخ ولا في الصحيح وهو صدوق سمع منه القدماء أبو شهاب معمر بن محمد وأقرانه ولا يروي حديثا ينكر ورأيه رأي الكوفيين. İsam bin Yusuf belgilүү болгону Бухари рахматуллахи алейхи өзүнүн тарих жана сахих китебинде ал тууралуу эскерген эмес. Ал ишеништүү. Андан кудамалар алардын катарынан болгон Шихаб бин Маъмар бин Мухаммад жана анын тең туштары риваят кылган дейт. Ал таңыла турган, мындайча айтканда кабыл кылбай турган хадис риваят кылган эмес. Анын пикири куфалыктардын пикири сыяктуу деген. Башкача айтканда ал ахли райдан болгон, жанагы хадис менен кыяс илмин биргеликте айкалыштырып алып кеткен алымдардан болгон дейт. Байкаганыбыздай бул риваят кылуучуну Ибн Хиббан ишеништүүлөрдүн катарында эскерди, Ибн Халил ишеништүү деп айтты. Демек бул айткандарыбыздан анын алсыз эмес экендиги маалым болот. Алсыз эмес. Кала берсе көпчүлүк алымдардын көз карашы боюнча ишеништүү экендиги такталды. Тескерisi oldu meseleni. Al эми Ибн Адинин рахматуллахи алейхи аны сындаганын эске алынбайт. Ибн Ади жоконча алсыз дегенни эске алынбайт. Себеби илимдүүлөргө белгилүү болгондой, Ибн Ади рахматуллахи алейхи Абу Ханифа жана Ханафи мазхабын кармагандарга келишпес каршы болчу. Өтө каршы болчу да, мутаассиб болчу. Жада калса Ханафи мазхабын тутунган ишеништүү алымдарга дагы сын пикир айткан. Бирок алымдар анын сын пикирин не кылган эмес, кабыл кылышкан эмес. Үчүнчү критерийлери Хаммад бин Абу Ханифага айтылган сын пикир. Абдурахман бин Хубайс Абу Ханифанын рахматуллахи алейхинин имам Хаммадка алсызга чыгаруу үчүн Абу Ханифанын Хумайс Абу Ханифанын уулу Хаммадты алсызга чыгаруу үчүн Ибн Адинин аны алсыз дегенин мындайча айтканда далил катарында келтирет да. Хумайс кимди? Хаммадты алсызга чыгаруу үчүн Ибн Адинин сөзүн келтирген. Андан кийин аны алсызга чыгаруу үчүн Имам Захабинин дагы бир риваятын келтирет, Имам Захабинин китебинен. Ал дагы Ибн Адинин сөзү. Экөө бир эле маселе.
Экөө бир. Жогоруда айтканыбыздай Ибн Адинин Ханафилерди сындаганын алымдар кабыл кылышпайт. Бул маселени ар бир ынсаптуу жарх жана таадил илимин окуган адам билет. Анткени сындаганы пикирлеринин ар башка болуусунан болгон. Дал мына ушундай пикир келишпестиктин артынан себебинен Абу Хатим рахматулла алейхи Имам Бухарини сындаган. Имам Бухари менен мутаассиб болуп пикир келишпестиктери бар болуп ортодо Имам Бухарини сындаган. Бирок Абу Хатимдин бул Имам Бухариге айтылган сын пикирине алымдар кабыл кылган эмес. Имам Бадруддин Айни рахматулла алейхи Ибн Адинин рахматулла алейхи Хамматты сындаган сөзүн эскергенден кийин минтип айткан жери бар. Имам Бадруддин Айни бул Хидаяга шарх жазган бир канча томдук мухаддис алым, Сахих Бухарига шарх жазган алымдардан Сахих Бухарини Имам Бадруддин Айнинин Ибн Хаджар Аскаланинин китебин окубасаңыз түшүнбөй эле коесуз. Булар шунчалык улуу алымдардан болгон. Ошого карабастан мазхаб карманып, жанагы бири Ханафи мазхабында, экинчи Шафи мазхабында болгон. Мына ушул киши эмне дейт? Лам яслим мин лисани Ибн Адин абуху аллази хуа имаму дунья ва имамул аимматил мужтама ала джалалати кадрихи ва касрати илмихи ва фикхихи фадлан ан ибнихи ва ла юлтафату иля залик лианна хаулаи кал а'даи ли Аби Ханифата ва асхабихи ала ма захара мин каламихим. Ибн Адинин тилинен Абу Ханифанын уулу тургай дүйнөнүн имамы, имамдардын башчысы, улуулугунда, илимдүүлүгүндө, факихтигинде алымдар бир пикирде болгон атасы саламат калган эмес дейт. Абу Ханифа саламат калган эмес дейт. Ибн Адинин сын пикирине маани берилбейт. Себеби алар Абу Ханифа жана анын жолундагыларга сөздөрүнөн байкалып тургандай душман сыяктуулар дейт. Мындайча айтканда, мутаассиб болгондуктан бул сөздөрдү айтып атышат. Бул китепти, бул сөздү улуу алымыбыз өзүнүн Маганиюл Ахияр аттуу китебинде келтирген. Абу Ханифанын рахматулла алейхи Хаммад аттуу уулу имам, атактуу факих, анын хадис риваят кылгандары өзгөчө атасынан кылган риваяттары илимдүүлөрдүн жанында өзгөчө улуу макамга ээ. Атасынан риваят кылгандар. Ал риваяттар Абу Ханифа рахматулла алейхинин муснадында бар. Ким ошонун муснадын окуса, ошондон таба алат. Ибн Хаммад рахматулла алейхинин таква улуу жана дасыккан алым. Бунда эч бир талаш жок. Анын фикх жана хадис илиминдеги орду Абу Юсуф менен Имам Мухаммаддын ордунун катарында, ошолордун табакасында. Бул тууралуу Имам Абдул Кадир Кураши рахматулла алейхи 775-жылы дүйнө салган. Мынтип айткан: Хаммад бин Нуъман ал-Имам Ибн Аби Ханифа تفقه على أبيه فأفتى في زمانه وتفقه عليه ابنه إسماعيل وقد تقدم وهو في طبقة أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد. İmam Abu Hanifa'nın oğlu Hammad atasının aldığında okup fakih bolğun. Jana öz doğrunda fatva beretele deydi. Anın janında oğlu İsmail bilim alıp fakih bolğun. İsmail'din ömür bayanı jogorda aytılıp ötkön. Hammad rahmatullah aleyhi, Abu Yusuf, İmam Muhammad, İmam Zufar, Hasan bin Ziyad rahmatullah aleyhin katarındağı alımlardan, tabakasındağı alımlardan degen. Bul turalu janağı alımımız Al-Javahirul Maziyah degen kitepte emne kılgan, keltirgen. Ekincisi, alımlardan köz karaşı boyunca Fikhul Akbar kitebi, karаңыздар, жақшы еске алыңыздар. Fikhul Akbar kitebi, Fikhul Akbar kitabının rivayet kılıçlarının bardığı takva, işeniştüğü, alımlar ekendігin, jana sahih çıncır menen, tuğra durus çıncır menen Abu Hanifa'dan rivayet kılınğandığına hiç bir şek jok ekendігin baykadık. Jokorda aytkan sözlerden. Birok dağında olsa, Fikhul Akbar Abu Hanifa'nın kitabı ekendigi açıqraq bolu üçün, jana jokorda aytkan sözlerimizi tasdiqtoo üçün tömönde kebir alımlardan sözün keltire keteli. Birinci, İmam Abdülqahir Bağdadi rahmatullah aleyhi 429 yılı dünya salgan bol kişi mınday deyik. Ve avvalı mutakallimihim minel fuqahai ve arbabil mazahibi Abu Hanifa ve Şafii. Fa inna Aba Hanifata allafa kitaban fil raddi alal qadariyya sammahu al-fiqhul akbar.
Ahli sunnatın fakihlerinin jana mazhab başçılarının en alğaçkı mutakallimi Abu Hanifa menen İmam Şafii bolğon. Çındığında Abu Hanifa rahmatullah aleyhi Qadariya ağımına, taqdırdı jokko çıkargan ağımının qatalığına жооп kılıp kitap yazıp al kitapın adını Fiqhul Akbar dep koygon deydi. Bu kitapты бұл алымды қарасаңыз, Fiqhul Akbar kimniki деп жатат? Abu Hanifa'nыкы дейді. Abdülqahir Baghdadi Usuluddin kitabının жаңағы 308 betinde emne kılgan İstanbul'un basması menen 1346 жылы basılgan kitap болады бұл. Андан кейін İmam İbn Nadim rahmetullahi aleyhi 438 жылы өлген. Бұл кişi айтады, Abu Hanifa'nın ömür bayanın, anın dindeki martabasını bayandağından kim mınday deydi. وَلَهُ مِنَ الْكُتُبِ كِتَابُ الْفِقْهُ الْأَكْبَرِ كِتَابُ رِسَالَتِهِ إِلَى الْبَسْطِيِ كِتَابُ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ رواه عنه مقاتل كتاب الرد على القدرية والعلم برا وبحرا شرقا وغربا بعدا وقربا تدوينه رضي الله عنه. Ne deydi? Fiqhul Akbar Osman anda Abu Hanifa'da deydi. Fiqhul Akbar Osman Basti'ge yazgan risale, Muqatil rahmetullahi aleyhi andan rivayet kılgan Al-Ali vel Mutaallim jana Qadariya ağımına жооп kılıp yazgan kitabı var. Quruqtuq jana denizde, çıgış menen batışta, alыс menen жақында ilim Abu Hanifa rahmetullahi aleyhinin жазуысы deydi. İlim büt Abu Hanifa'nın жазуысы menen bolğon deydi. Allah Taala andan razı bolsun deydi. Bu sözdü Al-Fehrist attığı kitapta 251 betinde keledi. Eskertip ketsek, jokoruda Al-Basti dep kitapta kata жазылып kalgan. Negizi tuğrası Al-Batti bolot. Batti degen adamga жазgan risala degen kitabı. Risalası. Üçüncü, İmam Abu Muzaffar İsfironi 471 жылы өлген. Ahli sunnatın akidasını bayandağından keyin mintip aytkan. Atalgan meselelerde İmam Şafii rahmetullahi aleyhi, İmam Abu Hanifa rahmetullahi aleyhi, jana ahli hadislerden ortasında kayçı fikir jok dep sözün olantip mintip aytkan. Wa man arada an yatahaqqaqa an la khilafa baynal fariqayn في هذه الجملة فلينظر فيما صنفه أبو حنيفة رحمه الله في الكلام وهو كتاب العلم وفيه الحجج القاهرة على أهل الإلحاد والبدعة وقد تكلم في شرح اعتقاد المتكلمين وقرر أحسن طريقة في الرد على المخالفين وكتاب الفقه الأكبر الذي أخبرنا به الثقة بطريق معتمد وإسناد صحيح. Kim atalgan meselelerde fakihler menen ahli hadislerin ortasında kayçı fikir joktuğun taktagısı kelse, bilgisi kelse, anda Abu Hanifa rahmetullahi aleyhi kalam iliminde yazgan kitabın karasın. Al ilim kitabı, al alim jana mutaallim vel mutaallim attığı kitap dedi. Bu kitapta mulhidlerge, başkaça kapırlarga, bid'atçılarga karşı bağındırıcı güçlü daliller var deydi. Bu kitap mutakallimlerden işenimin şarhtap, açıktap, anan jana karşılaşlarına ne kılgan жооп айтууда en жақсы жолду tandagan bu kitapta deydi. Kıskası ahli sunnattan vel cemaattan tışkarı ağımlarga жооп айтуunu en жақсы жолун tandagan deydi. Fiqhul Akbar kitabı tayanıla turgan tuğra çınjır menen işenişli alımlar arqılı bizge jetken dep turup bu alım aytıp жатат. Bunu At-Tabsir fid-Din degen kitapты karasaңыздар, ошол жерден табасыздар. Üçüncü, İmam Abul Yusuf Al-Bazdavi rahmetullahi aleyhi. Bu kişi 493 жылы өлген. Bu kişi mындай дейт. وقد صنف أبو حنيفة رضي الله عنه في ذلك كتاب الفقه الأكبر وذكر فيه إثبات الصفات وإثبات التقدير الخير والشر وأن ذلك كله بمشيئته. Çındığında Abu Hanife rahmetullahi akida ilmi turalı Fiqhul Akbar kitabını yazgan. Al kitapta Allah Taala'nın sıfatların mаңдайга жазылган жакшы жаман нерселердин бардыгы Алланын каалоосу экендигин бекиткен, ошол жерде жазып өтүп кеткен деп айтып жатат. Мына бул алым дагы Fiqhul Akbar'ды Абу Ханифага таандык кылып жатат. Буну Усулул Баздавинин баягы шархул немеси Кашфул Асрорго жазган шархыны карасаңыздар, Усулул Баздавинин Кашфул Асрордон карасаңыздар болот деп жаткандар. Анан İmam Şamsul Aimma Kardari, bu kişi 700
27-yıl ölgөн. Bu kişi mындай дейт. فإن قلت ليس لأبي حنيفة كتاب مصنف قلت هذا كلام المعتزلة ودعواهم أنه ليس له في علم الكلام تصنيف وغرضهم بذلك النفي أن يكون الفقه الأكبر وكتاب العالم والمتعلم له لأنه صرح فيه بأكثر قواعد أهل السنة والجماعة. Eğer de Abu Hanifa'da özü жазған китеби жоқ деп айтсаң, бұл сөзіңі жооп қатарында мен минтип айтам дейді бұл алым. Бұл сөз Mu'tazile ағымының сөзі. Бұл сөз Abu Hanifa'da Fiqhul Akbar деген китеби жоқ деген сөз Mu'tazile ағымының сөзі. Алар ақида илми туралы Abu Hanifa'ның да китеби жоқ деп дол қылышат дейді. Минтип дол қылуларының негізгі мақсаттары Fiqhul Akbar жана Al-Alim wal Muta'allim Abu Hanifa'ныкы екендігін не болады? Қайтару болады. Башқаша айтқанда аталған китептер Абу Ханифаныкі емес деп күмөнді пайда қылуыны, адамдарға күмөн салуыны мақсат қылышат дейді. Анткени Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бұл китепте Ахли Сунна вал Жамааттын көптөгөн эрежелерин баяндаган. Бұл туралы ошол Кардари рахматуллахи алейхи Манақиб Абу Ханифа аттуу китептин 2-чи томунун 122-чи бетинде баяндаган. Fiqhul Akbar Abu Hanifa'nın emgegi деп айтқандардың саны өте көп. Алардың қатарынан İmam Alauddin al-Bukhari, İmam Zabidi, İmam İsmail Baghdadi, Hacı Khalifa, жана башқа алымдар дагы бар. Bir qancha qılımlardan beri obolqu жана kiyinki alımlardan Fiqhul Akbarga 8-ден ашуун нелери бар, жазган шарттары бар. Мына ушул эле үммөттүн алымдарынын жанында көз карашы боюнча бул китептин көзгө сүртө турган, eski alına turgan kitap ekendігіне жетиштүү далил болот. Бұл китеп жазылған нерселерди, бұл китепте жазылған нерселерди тек гана Mu'tazila жана Mujassima агымы гана кабыл кылбай кайтарышат. Калган бүт адамдар эмне кылат? Кабыл кылат. Кыскасы, ушундай кыскача мөөнөттүн ичинде Кудай Тааланын жардамы менен ошол Fiqhul Akbarда Абу Ханифаны эмес деп туруп чынжырына сын пикир айткандарга жооп айтууга аракет кылдык. Кудай Таалам ар бирибизге туура түшүнүк берип, туура жолдон тайдырбасын. Амин я раббал аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.